Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине Иран боюнча көрөлүчү эмне болуп атат Иранда. Ушу ички экономикасында кризис болуп кетти да. Реал Ирандын тыйыны, сому тез аранын ичинде 50-40% жоготуп ийди кунунун. Бул деген нерсе бардык ошо Ирандагы тамак аштарга, тейлөөлөргө, башка товарларга жарымынан ашык, кээ бир учурда 70%га чейин баасы көтөрүлгөнүнө алып келди. Ансыз дагы Тегеранда, мисалы үчүн өзүндө билесиздер, суу жок болчу, анткени болуп көрбөгөндөй мурунку замандан бери кургакчылык пайда болуп, Иранда суу жетишпейт. Мисалы үчүн жөнөкөй жарандар суу иче албайт да. Бүт ушул нерселер абдан тез ирет менен мындай көчө кагылыштарга айланып кетти. Албетте экономикалык кыйкырыктар, талаптар көчөлөргө чыккан адамдардыкы бир маалда эле ошо саясий талаптарга айланып кетти. Али Хаменеи кет, диктатор өл деген сөздөр айтыла баштады. Жана ушундай баягы козголоңчулар чыгып, козголуп, ушундай базарлардан баштап бул нерсе ушундай тынчсыздануу Иранда 28 декабрда башталды десек болот да. Негизи ошо бүгүнкү күнү 32ден 174 шаарга чейин ушундай кагылышуулар болууда. Ошо Иран ичинде ошо өкмөтүнө каршы козголоңчулар ушинтип чыгып атып, ар кандай иш аракеттер жасаган. Биринчи мындай тынч эле козголоңду кылып атса, анан кийин эле баягы ачык согуштарга, ошо тирештерге өтүп кетти. Мисалы үчүн Тегеран, Исфахан, Ширазда, Захиданда жана ошо батыш провинцияларында, аймактарында кагылышуулар болду. Алар ошол жерлерден мисалы үчүн козголоңчулар ошо өкмөттүн имараттарына киргенге аракет кылышты жана кээ бирлеринен киришти. Ошо полиция имараттарын өрттөштү, коктейль молотов ыргытышты. Анан албетте ошого өкмөт силер деген аша чеп кеттиңер деп Басидж деген түзүмдү жана ошо ксир түзүмдөрүн колдоно баштады. Басидж деп эми Иранда өзгөчө ксирдин бир бөлүгүн аташат. Алар мисалы үчүн бизде ошо 2005-жылы революция болуп атканда ак кепка кийген балдар келип туруп ошо козголоңчуларды сабады эле. Дал ошондой эле Иранда Басидж деген кыймыл бар, же болбосо Украинада титушка деген сыяктуу кыймыл бар. Же болбосо ошол Мадурада ошондой түзүмдөрдү пайда алган. Ошо сыяктуу түзүмдөр Басидж элди сабай баштады. Сабап туруп, баягы биринчи курал колдонбой, мындай эле баягы таяктар менен, келтектер менен ошол келтек жедире баштады козголоңчуларды. Алар менен кошо ошо аларга каршы эл ташты көтөрдү, молотов коктейлин көтөрдү, ошондой эле келтек көтөрдү. Жана ошондой кагылышуулар аябай жайылып кетти. Жабылып кеткени жүздөгөн адамдарды ошо милиция, полициясы арест кылды, кармады, камады. Ошо менен бирге бир нече адамдар ошо жарадар болду да. Анан бүгүнкү күнү ошо Хенгав, Рана деген уюмдардын маалыматы боюнча жана Reuters, New York Times 10-15 киши набыт болду дейт. Ошо 4-декабрга чейин, 5-декабрдын башталышына. Ошонун арасынан баягы козголоңчулар дагы, ошо Басидждин кыймылындагы мүчөлөрү дагы, боевиктер, аларды мисалы үчүн ошо базар жака, Исфаканда ушундай тез жардам машинелеринин ичине киргизип, акырындап баягы козголоңчулардын аркасына алып барып атканда, козголоңчулар аны байкап, тез жардам машинелерин баарын токтото баштап, ошол жерден эле сабап киришкен ошо Басидждин мүчөлөрүн. Алар ичинде ошо Басидждер бар, өлгөндөрдүн арасынан, жарадарлардын арасынан, милиция да бар да ошо Иранда. Анан албетте өкмөт бул деген Израилдин кылыгы, АКШнын кылыгы, баягы НПОлор, булар деген баягы сырттан келген ушундай шайтандар деп айыптап атышат. Ушулар атайын куралданып туруп ушундай нерсени жасашты деп айыптай баштады. Алардын биринчи ушул ИРНА расмий ошо маалымат берүүчү массалык маалымат каражаттар унчукпай жаткан, анан кийин сүйлөй баштады ошентип. Анан эл аралыктагы реакция болуп кетти. Мисалы үчүн АКШнын президенти Дональд Трамп айтат, эгерде козголоңчуларды өкмөт өлтүрө баштаса, АКШ
ийгилишет деп айтты. Иран ага жооп берди. Эгерде ошо АКШ ийгилишсе дейт, анда биз деген АКШнын кайра ошо жакынкы чыгыштагы аскер базаларына сокку урабыз дейт. Жана ошо силер ошо элди көтөрдүңөр, элди атайын ушинтип козгоп бузуп жатасыңар деп сөздөрдү айтышты бир нече жолу ошол расмий бийликтер Ирандыкы. Андан сырткары дагы бир кызыктуу нерсе, ошо чоң базарлар, ошо нефть иштетүүчү аралдарда, ошо логистикалык хабтарда бар эле. Ирандыкы эң чоң ушундай Бендер Аббас деген мисалы порттун жанында ошол жерден козголоң күчөдү. Бул Иран үчүн аябай начар нерсе. Эгерде Бендер Аббас бирдемке болсо, өрттөнсө, күйсө, токтоп калса, бүт өлкөнүн ичинде ушу бензин жок калат, зызаматтын ичинде эле да, нефть эч чыкпай калат сыртка. Бендер Аббас аркылуу нефттин кескин бөлүгү Орусияга кетет, Орусиядан Индияга кетет, дагы бир аябай чоң бөлүгү Кытайга кетет, жана мурун бир бөлүгү ошо Венесуэлага кетип, Венесуэланын нефть катары Түштүк Америкага сатылчу, ушундай санкцияларды алдап, буйтап. Ал эми ошо азыр Мадуро колго түшүрүлгөндөн кийин, эми тиякта дагы ошо Мадуронун вице-президенти, ошо мурунку нефть жана финанс министринин ордун ушундай ээлеген аял, ал да айтып атат, биз деген Венесуэла Америка Коңшу Штаттарынан коркпойт, дагы согушабыз, күрөшөбүз, алардын акчалары бар да, алар эгерде бийликтен түшүп калса, албетте жакындары баары жапа чегет, бүт акчасын жоготот, бүт имарат бизнестер жоготот. Ошон үчүн алар коргонуп атат, ушинтип сактап калабыз Венесуэланы, Трампка баш ийбейбиз деп Трамп аларга айтып атат. Эгерде жакынкы арада баш ийбесеңер, анда экинчи жолу сокку кылабыз дейт да, эми силердин башыңарга келебиз деп атат да Трамп. Ошол нерсе дагы эгерде толугу менен жабылып калса Иран үчүн, Иран албетте нефтин сата албай калат, такыр акча түшпөй калат. Анда Иран ичинде ого бетер ушул азыркы болуп жаткан кризис күчөйт да. Анан ушул да нерсе болуп атат. Албетте санкциялар да уланып атат Иранга каршы. Эгерде мындай карап көрсөк, мисалы үчүн 28-29 декабрда Тегерандан баштады бул деген Гранд базардан баштаган. Ошол жерден мисалы үчүн реал түшкөндөн кийин дүкөндөр жабылган, анан инфляцияга каршы мындай экономикалык түрдө козголоң чыккан, жана ошо экономикалык политика сынга алынган да. Ошондо Пезешкиан айтканда, эми соодагерлер туура айтып атат. Биз соодагерлер биздин өлкөбүздүн ушул канын суйлтуучу адамдары, ошо өлкөбүз аларсыз иштебейт, жашабайт, ошон үчүн алардын жүгүн жеңилдетели деп айта баштаган, бирок ал нерсени укпай койду да, мисалы козголгучулар. Анан ошол 30-31 декабрда жаңы жылдын астында Исфахан, Шираз, Фасада ушундай болуп кетип атат. Аларда да ошо базарда иштегендер баягы жумушка чыкпай, андан сырткары дагы ошо баягы азыр кыш болуп атат, суык болуп атат деп Ирандын өкмөтү мектептерден окуучулар чыгарып салган, баягы убактылуу түрдө бошоткон окуудан. Албетте мектеп окуучулары дагы, мугалимдер да, көп жумушчулар да жумушка чыга албай калган. Ошондуктан алар да ошо бош болуп калды, козголоңго тез кошулуп кетишти. Анан ошол жерден 4-январга чейин өкмөт ошо бизде ушундай эс алуу күндөр болот деп жарыялады. Бирок ошол кезден баштап баягы күч колдонуу күчөй баштады Иранда. 1-январда 26 жылдын 1-күндө 5-күнү болду ушул козголоңдун. Анан Лорестан, Азна, Лорегдан деген шаарларда, анан Кудахшт деген шаарда ошол козголоң болду. Аякта бир нече киши өлдү дейт. Кээ бир учурда баягы ар кандай массалык маалымат каражаттар 3-төн 6-га чейин деп атышат да. Анын арасында теңме-тең козголоңчулар дагы, басичтагы, ошол күч органдардагы өкүлдөр да ошондой өлдү. Анан ушул ирандыктар кескин напалм колдоно баштады. Молотов коктейлдин бир түрүн, алюминий порошок кошкон. Анан ошол Пезешкиан ошо айтып атат, дагы айтып чыкты. Бул азыркы биздин козголоңчулар чынын айтып атат. Чынды кабыл алыш керек, мамлекет анга чара көрөт. Албетте биз сураган талаптарын аткарабыз деп айтты. 2-январда бирок мындай эл өзүнүн күчүн сезип калганбы, кайра күчөдү козголоңдор. Анан мисалы үчүн сунни ушундай кандай аякта диний ишмер бар, анын аты Абдул Хамид. Ал деген ошо шии Ирандын ичинде бир жалгыз ушундай сунни жакшы аябай бийлиги бар, мындай кандайдыр бир таасири бар, ушундай Кудайдын кишиси деп атаса болот аны. Ал деген ошо тынч акцияларды колдойм деп чыга баштады.
эми билесиңер, ошо Ирандын 40% чейин бул түрк элдер, азербайжандыктар. Эгерде казактар да бар, кыргыздар да бар Ирандын ичинде. Эгерде алар козголсо, алар чоң Азербайжан деген долбоордо жүрөт. Иранды экиге бөлүп ошо Азербайжанга берип салуу, ошондой да сөздөр бар. Албетте алар сунниттер бар. Ошого да алардын да баягы чырагына май тамгандай болду. Анан албетте Трамп ушул жерден 2-январда айта баштады, биз деген ошо козголоңчуларга акчалай аскердик ар кандай жардам беребиз деп Трамп айтып иди, АКШ президенти. Иран ошо АКШ менен Израиль силер ушуну башладыңар деп айыптады эл аралык мейкиндикте. Жана ошо көчөлөрдө куралчан адамдардын көп санын байкашты. Негизи ошо Ислам революция КСИРдин өкүлдөрү жана Басичтин өкүлдөрү дейт. Алар деген мындан мурунку көптөгөн ушундай козголоңдор болду эле. Акыркы ошол хиджаб тууралуу баягы кызды өлтүргөндөгү бүт ошол козголоңдор ийгиликсиз болду да. Ошол козголоңчулардын басты бийлик. Ушул жолу ушундай болгон турат деп ойлоп атышат элдин баары, ошо серепчилер, саясаттануучулар. 3-январда башкы рахбар деп баягы ошо диний жана саясий жогорку деңгээлдеги турган адамды аташат Иранда. Хаменеи айтып атат, ошо бүт козголоңчулар өзүнүн ордун билиши керек деп жарыялады. Албетте ушунун сөзү менен ошо Басичке жана күч органдарга, КСИРге толугу менен ошо козголоңчуларды күч менен бастырууга уруксат берди, мындай буйрук берди десе болот. Анан жаңы адамдар өлө баштады кайра. Малик Хаши деген ушундай полиция өкүлү өлдү, жана бир нече ушундай козголоңчулар белгисиз, аттар белгисиз өлүштү дейт. Анан Малик Шахи. Анан албетте козголоңчуларды кармап алып ушундай отургуза баштады, интернетти чектей баштады, бирок толугу менен өчүрбөй. VPN мисалы үчүн колдонсо болот Иранда эмгиче. Анан 32 шаардын ичинде болуп кетти дагы кошумча ушундай козголоңдор. Анан жаңы козголоңдо сөздөр угула баштады, баягы Хаменеи кет дейт, аял, өмүр жана эркиндик деген ушундай лозунгтар айтыла баштады. 2022-жылдын лозунгтарына окшош ошол кездеги козголоңго, хиджабка каршы. Анан 4-январда ошо кечээки күнү ошо козголоңдор уланды, күчөдү, репрессиясы эч кандай ал козголоңдорду басынтканга үлгүргөн жок. Жана албетте ушул бүт мындай козголоң, каршы чыгуулар азайбай жатат деп айтылууда да. Анан азырынча бирок күч органдар аябай катуу иштей баштады. Демек, мурункудай эле эгерде ошо козголоңчуларда кандайдыр бир ошо лидерлер жетиштүү түрдө куралы жок болсо, анан жалпы элдин колдоосу болбосо, анан эл өзү коркок болсо, албетте андан эч кандай жыйынтык чыкпайт деп ойлосок болот да. Ошон үчүн көп серепчилер айтып атат, бул деле козголоң ошондой эле өчүп калат деп. Азырынча ошо КСИРдин күчү чоң дейт, зор дейт Иранда. Ошон үчүн алар ушул козголоңду да баса алат деп айтып жатышат да. Бирок эми ким билет, билесиңер, эгерде кечке баягы суу тама берсе ташты да жарат, ошондой нерсе болот. Ошо эгерде ушундай козголоңдор экономикалык кризис кезинде улана берсе, кандай болору ким билет да. Бирок Марко Рубиону мисалы үчүн ушул Трамп айта баштаптыр, ошо баягы убактылуу түрдө Мадуранын ордуна Венесуэланы башкарасың деп. Америка киши ошо Венесуэланы сырттан башкарат Трамп айтты ачыгынан. Кээ бир серепчилер да күлүп атат. Эми Рубио ушу Иранды башкарат окшойт кошо деп, эгерде Иранда толугу менен бийлик алмашып кетсе. Ошондо Рубио ошо Венесуэланын мындай сырттан башкаруучу президенти жана Ирандын губернатору болуп калат окшойт деп күлүп атышат. Эми бул тамашада, геосаясий тамашада кээ бир нерселер чынга болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн Ирандын дагы ошо АКШны кийгилешип жатат деген сөзү дагы чын болуп калышы ыктымал. Албетте көрөлү эми кандай болорун. АКШнын акчасы жетеби, кишилери жетеби, ушунча дүйнө өлкөлөрүнө кийгилешип, ушунча баягы козголоңдорду колдонууга. Же болбосо кандай деп ойлойсуздар? Бул деген диктатор кыжырына келип кеттиби ушу элдикине? Же болбосо чын эле ушундай дүйнөлүк сионисттик кандайдыр бир күчтөр ар бир өлкөнү ошондой ыдыратып жүрөбү? Ошон боюнча дагы ой пикирлериңерди жазгыла. Негизи ошо мен өзүмдүн пикиримди айтсам, эл чарчады, диктатурадан эл чарчайт. Эми баягы бир кездерде Уинстон Черчилль айтыптыр, саясатчыларды улам-улам алмаштырып туруш керек дейт. Ошо жана кичинекей балдардын баягы
жал аягындагы улам алмаштырып туруш керек. Экөөнү тең бир эле себеп менен деп айтчу да. Чичип алат депчи, саясатчы деле ушу кичинекей бала деле чичип алат, ошон үчүн жал аякты жанагы кызматты алмаштырып туруш керек кез менен деп айткан болчу да Уинстон Черчилль. Бул деген чын болушу мүмкүн, анткени баягы баары бир ошо диктаторлор көп узак убакыт тургандан кийин каталар көбөйөт, элдин кыжырына келет. Ошон үчүн баягы кичине ушундай баягы алмашуу, бийлик алмашуу болсо деле элдин кичине мындай градусу азайып калат да, ошондой нерсе болот. Бирок баары бир айтар элем, ушундай тапта бизде мисалы үчүн бизге Ирандын нефти кызыктуу да, Кыргызстанга ошо бизге баягы арзаныраак келсин деп. Бизге Венесуэланын нефти кызыктуу, бизге газ керек, мисалы үчүн бизге логистикалык жолдор керек. Иранда Мешкет аркылуу, ошо темир жол станциясы аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол менен мисалы үчүн байланышып, ошол эле Бендер-Аббаска чыгып, ошол эле баягы биздин деңизге жол алат элек да. Иран менен жакшы ушундай пландарыбыз бар иштегени. Ошон үчүн Иранда эгерде мындай адилеттүү, жакшы, өзүнүн баягы эл аралык укуктарды карманган, өлүм жаратпаган, ушундай кадar соодага жакын ушундай өкмөт орносо, же болбосо эски эле өкмөт ошондой болуп өзгөрүп кетсе, мисалы үчүн бизге жакшы да. Ошон үчүн биздин тынчтыкка кызыктарбыз, биздин мамлекетибиз. Жана соодага кызыктарбыз, логистикалык жолдордун өнүгүшүнө кызыктарбыз. Анда биз бияктан иштей алабыз, кичине оокат кыла алабыз, балдарыбыздын келечегин курабыз дегендей. Ал эми ушундай согуштар, геосаясий мындай титирөөлөр бир четинен биздин баалуулугубузду көтөрөт, биздин альтернативдик маршрут болуп калабыз да дүйнө жүзүнүн соодагерлерине. Бир четинен, бирок бир четинен дагы ушу дүйнө дагы бир кадам жасайт да 3-дүнөлүк дүйнөлүк согушка же жалпы аламатка. Ошон үчүн ушул дагы начар болот да. Ошон үчүн тынчтык эле болсо болмок. Ошондой тилек, каалоо бар менде. Бизге болсо ушул нерсе тегерегибизди карап, аябай жакшылап ойлонуп, туура чечимдерди кылышыбыз керек да. Кандай туура эмес, ким менен иштеш керек, ким менен иштебеш керек, ким дос, ким кас, кандай дипломатияны өткөрүш керек, кандай бизнестер жасаш керек ушундай абалда. Ушун эгерде туура ушуну пайдалансак, ойлонсок, мамлекетибизди гүлдөтөбүз, армиябызды көтөрөбүз, балдарыбыздын келечегин орнотобуз дегендей. Эмесе дүйнө өзүңөр көрүп атасыңар, ушундай ысык да ар кайсы жерлерде ушундай нерселер болуп турат. Албетте жалпы кымбатчылыкка да, биздин да кымбатчылыкка булар өз салымын кошот да. Ошон үчүн байкап туруш керек, карап туруш керек эмне болуп атканын, бирок өзүбүзгө баягы керектүү чечимдерди, жыйынтыктарды чыгарып алышыбыз керек да. Ошондой туугандар, пикирлериңер кандай? Комментарийге жазып койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал.